Салам достор, байланышта Санчо Бек каналы. Америка Япония өлкөсүнө эки жолу атомдук жарылуучу затты таштагандыгын билебиз. Бирок ошонун себеби эмнеде экендигин, башы кандай болуп башталгандыгын көбүбүз билбесек керек. Анда бүгүн экинчи дүйнөлүк согуш учурунда Япония Америкага кандай кылып кол салган жана эмне кылып баштагандыгы тууралуу Перл Харбор аттуу тасманы көрөбүз. Даяр болуп калсаңыз кеттик анда. Согушчунду тасмаларды жакшы көрүп көргөнүбүз менен бирок өлкөбүздө эч качан согуш болбошун бардыгы эле кааласа керек. Бирок тынчтыкты кааласаң согушка даяр бол деген дагы акылмандардын сөзү бар. Бул дегени өлкөңдү байытып, армияга жакшы көңүл буруп, курал-жарактарың ар дайым дайым болуп, жоокерлериңдин курсак ар дайым ток болсун деген сөз болсо керек. Бардыгыбыз билгендей, өлкө бай болуш үчүн эң биринчи ал жердин жарандары байып, өлкөнүн казынасына мыктылап салыктарды төлөп туруш керек. Ошондуктан азыр көпчүлүк туугандарыбыз Москва жергесинде. Өлкөмө кичине болсо дагы жардамымы тийгизип, сырттан акча киргизейин деп мээнет кылып жүргөн мезгили. Ошол туугандарыбызга Москвадагы документ жасаган бир тууганыбыз тууралуу маалымат бере кетели. Эгер сиздин документиңизде оорчулуктар пайда боло турган болсо, +7 903 107 30 41 байланыш сандарына коңгуроо кылып, биз Санчо Бек каналына келдик деп Иса мырзага кайрыла бериңиз. 1923 Теннесси штаты. Кичинекей Рейф менен Дэнни деген эки дос бала учакка олтуруп алып ойношуп, өздөрүн учкучтай сезип аябай кыялданып жүрүшкөн. Анткени Рейфтин атасы дыйканчылык кылганча өзүнүн учагы менен учуп турчу. Бир кезде атасы келип конгондон кийин балдар чуркап барып эле ал учакка олтуруп алып ойноп башташып, Рейф байкабай эле учакты жүргүзүп жиберет. Артындагы Дэннинин жүрөгү түшүп эле учакты токтот деп кыйкыра баштап, кантип токтотконду билбеген Рейф акыры чукулап атып эле токтотуп калды. Ошентип мындай бактылуулук күндөр өтүп 1941-жыл келип, кыштын бир күндөрүндө Американын аскердик бөлүгүндө учактар менен машыгып жаткандарын көрөбүз. Көрсө эки кичинекей бала чоңоюп өздөрү максат кылгандай учкуч болушуп, Американын асмандан коргонуу бөлүгүндө учкучтук кызматты аткарып жатышкан. Бул убакта Европада согуш башталып, Германия Францияны толугу менен колго алып, андан соң Британия менен катуу күрөшүп жаткан мезгили болчу. Бирок Америка бул согушка такыр аралашпай четте турган. Ушундай күндөрдүн биринде майор Дулитл Рейфти чакырып, "Сен биздин эң мыкты учкучтардын бирисиң. Биз эртелүү кеч бул дүйнөлүк согушка катышып калышыбыз толук мүмкүн. Ошондуктан сен мага бул жакта керексиң, бирок Англияга дагы учкучтар керек болуп жатыптыр. Анткени алар өзүң билгендей азыр немецтер менен согушуп жатышат. Биз ошол жака адам жөнөтүшүбүз керек. Эгер кааласаң барсаң болот" десе, каарманыбыз ойлонуп эле калат. Биз мындан соң Дэнни Рейфке бир аз капа болуп жаткандыгын көрөбүз. Сыягы Рейф Англияга барууну чечкен окшойт. Мындан соң алар башка жоокерлер менен жасанып алышып эс алууга шаарга кетишет. Бул убакта аскер бөлүгүндө иштеген медайымдар дагы супсулуу болуп жасанып алышып, шаарга барып эс алып келүүгө поезд менен бара жатышкан. Алардын арасында Эвелин деген кыз башкаларына башынан өткөн окуяны айтып бере баштайт. Көрсө аскер бөлүгүндө эң биринчи учкучтар тандалып жаткан мезгилде эки каарманыбыз ал жерге келип, Рейф аябай корко баштайт. Анткени анын көзү мыкты көргөнү менен тамгаларды жакшы тааныбайт экен. Ошондуктан өтпөй каламбы деп аябай коркуп аны Эвелин кабыл алып, анын көзүнүн көрүүсү мыкты экенин билет дагы, бирок тамгаларды түшүнбөгөндүгүн билип, макулдугун берип аны өткөрүп жиберет. Кечинде каарманыбыз Эвелинди жумуштан кийин атайын тосуп алып, ага ыраазычылыгын айтып, атайын алып келген максым шоротон экөө куюп алып эле иче башташат. Ушул күндөн кийин эки каарманыбыздын ортосунда бири-бирине болгон сүйүү пайда болуп, алар кыз жигит болуп жүрө башташыптыр. Ошентип жоокерлер менен медайымдар эс алуучу жайга барышып, ар кайсы жоокерлер ар кандай ыкмаларды колдонуп, кыздар менен таанышып, алар менен жакындашканга аракет кыла башташат. Бирок биз байкагандай Дэнни такыр андай эмес болчу. Ал бир аз тартынчаак жана өзүнө анча ишенбейт экен. Рейф менен Эвелин ал жактан чыгып өзүнчө сүйлөшүп олтуруп калышып, бир кезде каарманыбыз кызына өзүнүн кабарын айтат. "Мен жакында Британияга кете турган болуп жатам. Ал жакта Бүркүттөр аттуу учкуч тобуна кошулдум. Бул менин өзүмдүн каалоом. Мен бала кезимден бери учканды гана жакшы көрөм. Сен мени ал жактан келгичеңди күтөсүң деген үмүттөмүн" деп сүйгөнүнө кайрылып, муну уккан Эвелин бир аз капа болгондой болду. Анткени бул убакта Британия Германия менен өтө катуу согушуп, жеңилүү ызасын деле тартайын деп калган учуру болчу. Бирок кандай болбосун каарманыбыз өзүнүн оюнан кайтпай, "Сен мени узатпай эле коюшуңду каалаймын. Анткени мен сени көп күттүрбөй келгим келет" деп кызы менен коштошуп кетет. Ошентип эртеси Рейфти досу Дэнни узатып, "Жолуң шыдыр, жолдошуң кызыр болсун" деп жакшы сөздөрдү айтып, каарманыбыз поездга олтуруп эле жөнөй баштайт. Ал ушул убакта Эвелинди келбе дегенине карабай коштошкону келип калгандыгын көрөт. Ошондо гана ал Эвелин аны чындап сүйгөндүгүн түшүнүп калды окшойт. Бир кезде Англияга жеткен Рейф ал жактагы аскер башчылардын бирине жолугуп, ага согуш талаасына чыкканга бериле турган учактын акыбалын көрөт. Биз бул убакта Американын бийлик башчыларынын сүйлөшүп жаткандыгын көрөбүз. Алар дагы деле болуп жаткан согуш бир гана Европага тиешелүү болушу мүмкүн деп, Америка бул согушка
катышпайбыз, болгону өзүбүздүн шериктештерибизге курал жарактан тамак аштан жардам берип турабыз. Душмандарга болсо буга чейин берилип аткан нерсени токтотобуз деп айтышат. Экинчи дүйнөлүк согушту Германия жалгыз эле эмес, Италия жана Япония менен шериктеш болуп 3 жылдык болуп башташкан. Ошондуктан Америка Японияны душманга чыгарып, аларга күйүүчү майды берүүнү токтотуп коюшат. Анда Япония эмне кылышын билбей башка аргасы жок экендигин түшүнүп, Америкага каршы согуш ачабыз. Эң биринчи эле алардын сууда сүзгөн кемелерин жана учактарын жок кылабыз. Ошондуктан Тынч океандын боюнда жайгашкан Гавайидеги Pearl Harbor флотун жок кылышыбыз керек. Даярдыгыбызды көрөлү деп куралдарын даярдай башташат. Бул убакта Эвелин баш болгон медайымдар так ошол Pearl Harborга которулушуп, Дэнни баш болгон учкучтар да ал жака которулуп келишет. Каарманыбыз Рейф сүйгөнүнө кат жазып, согушта эмне болуп жаткандыгы тууралуу баардыгын айтып берип, Эвелин дагы анын катына күн сайын жооп берип жатты. Бул убакта Pearl Harbor флотуна башчылык кылган адмирал Кимел кол астындагылар менен сүйлөшүп жатып, согуш бизге деле жетип келип калышы толук ыктымал. Ошондуктан ар дайым даяр бололу десе, анын кол астындагылар анча деле ишенгиси келбей, биздин саясатчылар бизге согуш келбейт деп жатышат. Болгону кээ бир курал жарактарыбызды шериктештерибизге жөнөтүшүбүз керек экен деп айтат. Бирок күн өткөн сайын Япония өлкөсү Америкага кол салганга даярданып, учактар менен чалгындоо иштерин жүргүзүшүп, Pearl Harbor тууралуу толук маалымат ала башташат. Бул убакта жоокерлер эс алуу учурунда кеменин үстүндө беттештерди уюштурушуп, колгаптарды кийгизип, ар кайсы жоокерлерди чыгарып бокстук мелдештерди өткөрүп турушат эле. Бул жолу беттешти Кока деген кара терилүү бала утуп алды. Бул убакта Англияда абада немецтер менен катуу беттеш башталып, учактар келип бири-бири менен аткылаша баштаган. Алардын арасында каарманыбыз Рейф дагы бар болчу. Ал бир-эки учакты жок кылгандан кийин душмандар санынан көптүк кылып, учактардын бири анын артынан түшүп эле аткылай баштайт. Каарманыбыздын учагы жаракат алып ал ылдыйга кулап бара жаткан кезде, Рейф ичинен чыга албай эле учак менен кошо сууга кулап түшкөндүгүн көрөбүз. Мындан соң Дэнни Эвелинге келип досунун кайтыш болгондугу тууралуу маалымат берет. Көрсө Рейф Британияга кетээринин алдында досуна кайрылып, эгер мен бир нерсе болсом Эвелинге кабарды сен бергин деп керезин айтып кеткен экен. Ошентип экөө Рейфти эстешип көз жаштарын төгүп, ал жердеги жакын санаалаштар биригип ичимдик ичип Рейфке эскерүү кечесин өткөрүшөт. Бул убакта Япония даярдыктары мындан катуу көрө баштаган. Аскер башчылары Япон адмиралына келип, сиз өтө мыкты иш алып барып жатасыз десе, эгер мен чындап мыкты болгондо маселени согушу жок чечмекмин деп жооп берет. Бул убакта Американын чалгындоо иши менен элек болгон аскер бөлүгү, Япония аскерлери акыркы күндөрдө бир нерсеге даярданып жаткандыгын билишип, бирок ал нерсеге азырынча олуттуу деле маани бербей жатышты. Ошентип бул окуядан кийин арадан 3 ай бат эле өтүп кетет. Америка Япония менен бири-бирине кол салбастык келишим түзөбүз деп, бирок бул сунушка Япониядан такыр эле жооп болбой жатты. Ушундай күндөрдүн биринде Дэнни менен Эвелин жолугуп калат. Көрсө Эвелин Дэннини атайын көрбөгөнгө аракет кылып жүргөн экен. Анткени аны көрсө эле Рейф эсине түшүп, көзүнөн жаш агып, ушуга чейин сүйгөнүн унута албай кечинде ыйлап турчу. Ошентип эки каарманыбыз ашканалардын бирине барып сүйлөшүп олтуруп калышып, Эвелин ал жерден кеткенден кийин мурдар чыгыч платочкесин унутуп калыптыр. Анда Дэнни түнгө карабай ага жеткирип берип, эгер макул болсоң мен сага коңгуроо кылып бир күнү жолугалы. Азыр эми жакшы жат деп Эвелинге сунушун айтып кетет. Биз мындан соң америкалык чалгындоочулардын сүйлөшүп жаткандыгын көрөбүз. Алардын байкоосунда Япониянын сууда жүргөн аскердик кемелери бир жака жылып кеткен болот. Ошондо гана америкалыктар Япониянын жаман ою бар экендигин түшүнө башташты окшойт. Күндөрдүн биринде Эвелинге кесиптеш курбу кыздары кайрылып, сенин күндү эле Рейфти эстеп ыйлаганыңды биз үчүн көрүш кыйын болуп жатат. Эми өмүрдү артка кайтара албайсың да, аны унутуп жашоону улантпайсыңбы? Ал сени мыкты досу Дэнниге таштап кетти го. Дэннини бардыгыбыз билебиз, ал дагы жаман бала эмес. Мына мен деле сарыга турмушка чыгайын деп жатам деп Бетти деген курбу кызы өзүнүн жигити жөнүндө айтат. Муну уккан Эвелин бир аз ойлоно түшүп, буга чейин Рейф жазган каттардын баардыгын бир китепчеге салып, чындап эле кайгым созулуп кетти окшойт деп жаңы жашоо баштайт. Дэнни кесиптештери менен учактын куралын сыноодон өткөрүп жатса, ал жерге татынакай болуп кыпкызыл көйнөктү кийип, толгонай арзы кейибага окшоп эле бирөө келе жаткан болот. Көрсө бул Эвелин экен, ал Дэнниге келе жатыптыр. Бир кезде анын жанындагылардын баардыгы кетип калып, Дэнни өзү жалгыз калганда, Эвелин ага келип, экөөбүздүн ортобузда эчтеке жок деген үмүттөмүн. Эмнегедир айылына чөрөдөгүлөр экөөбүзгө башкача карап жатат десе, Дэнни ага кайрылып, мен сага учак менен бир нерсени көргөзгүм келет деп эле учуп жөнөшөт. Көрсө ал Эвелинге асмандан күндүн батышын көрсөтөйүн деген экен. Ошентип экөөнүн ортосунда бири-бирине болгон сезимдер жанып, никеге чейин болбой турган иштер дагы болуп кетет. Арадан күндөр өтүп Эвелиндин боюнда болуп калганы байкала баштайт. Бул убакта япониялыктар өздөрүнүн ишин улантып, ар кайсы чалгындоочуларды жөнөтүп, Pearl Harborда жайгашкан кемелерди сүрөткө тартып, өздөрүнө дээрлик керектүү маалыматтын бардыгын алып алышат. Американын чалгындоо иштеринин капитаны Турман башчыларына келип, япониялыктар биздин Pearl Harbor флотубузга кол салышы мүмкүн. Бирок мен муну так жана кесе айта
албаймын. Болгону бизде ушундай божомолдор болуп жатат. Биздин учкучтар япониялыктардын аскер кемелерин такыр эле таппай жатабыз. Сыягы алар Тынч океандын биз билбеген жерине бекитишип ошол жактан кол салууга даярданып жатышат окшойт. Эми кантсе да этияттыктан даярданып койсок жакшы болмок десе башчысынын жини келип, силерде так маалымат же болбосо далил жок болсо, жөн эле божомолуңарда мен аскерлерди кантип даярдыкка чыгарам? Мага маалыматты тактап келгиле деп катуу буйругун берет. Ушундай күндөрдүн биринде Эвелин Рейфти көрүп көргөн көзүнө ишенбей олтургандыгын көрөбүз. Көрсө Рейф анын учагы сууга кулап түшкөндөн кийин учактан чыгып тирүү калып, учактан калган сыныктардын үстүндө жаткан кезде франциялык балыкчылар келип аны куткарып калыптыр. Бирок ал Эвелиндин башкача болуп жаткандыгын дароо эле сезип калат. Бир кезде ал жерге Дэни чуркап келип алдагы Рейфти көрүп аябай таң калып турса, Рейф эмне болуп жаткандыгын эми толугу менен түшүнүп калды окшойт. Ал экөөнү тең жаман көрүп Дэни жанына келенсе менин жаныма жолобо деп аркасын караган бойдон экөөнү тең таштап кетип калды. Мындан соң ал кесиптеш достору менен жолугуп тирүү калгандыгын майрамдап, башынан өткөн окуяларды кандай эрдик кылгандарын айтып бере баштайт. Выстрелить в спину, как некоторые американцы. Бир кезде ал жерге Дэни келип калса, Рейф аябай жини келип аны байкамаксан болуп, ар кандай сөздөрдү сүйлөп Дэниге тишин кайрай берет. Ошентип эки достун ортосунда мушташ башталып кетет. Бир кезде тартип сакчылар келип калса, эки дос кармалып калбайлы деп Дэнинин унаасы менен качып кетишип, токтогондон кийин Дэни досуна түшүндүрө баштайт. Сен ал жака бизди таштап өз каалооң менен кетип калдың. Сен кеткенден кийин мен өзүмдү аябай жалгыз сезип, сени өлдү деп уккандан кийин такыр эле кайгыбызды эч жерге батыра албай калдык. Эгер сен кетпегенде мындай болмок эмес десе, Рейф жини келип эми экөөбүздүн достугубуз деле калбады окшойт деп коет. 7 декабрь 1941 жыл. Япония толугу менен даярданып бир чечимге келип Америкага кол сала баштайт. Алар даярдыкты катуу көрүшүп, ишти жекшемби күнү башташып, учактар америкалыктардын суу үстүндөгү аскер бөлүгүнө эч кандай тоскоолдуксуз эле кирип барышат. Япондуктар биринчи эле суу үстүндөгү кемелерди биринин артынан бирин жок кылып, асманды кара түтүн каптап айлана чөйрөдөгү бардык нерсе талкалана баштайт. Андан соң алар кургакчылыкта жайгашкан учактарга өтүшөт. Ал жердеги тирүүлөй адамдарды аткалаганча эле учактарды жардырып, флоттун башчысы адмирал дагы алган жаракатынан Коканын колунда бул дүйнө менен кош айтышып кете берет. Бул убакта медайымдар дагы болгон аракетин көрүп, жарылууга карабай, ооруканада жаткандардын үстүнө төшөктөрдү ыргытып, аларды коргоп калганга аракет кылып жатышты. Биз бир кезде эки каарманыбызды көрөбүз. Алар ок-дарылары даяр болгон учак издеп, бирок эле аман калган учак таба албай, бир кезде Дэни алардан алыс эмес жерде жайгашкан кичинекей авиабазага коңгуроо кылат. Бактыга жараша ал жака япондор жете элек болчу. Ошондуктан алар бир топ адамдар менен ошол аэропортту көздөп эле жөнөп кетишет. Бул убакта суук кабар өлкө башчысына жетип, ал эмне кылышын билбей, окуя болуп жаткан жерде медайымдар эч нерсеге деле жетише албай калышты окшойт. Анткени жарадарлар аябай көп болуп, ооруканага батпай дагы калышат. Япон аскерлери чөгүп жаткан кемелерден куткарылганга аракет кылгандарды дагы аткылап, кыскасы тирүү жан калтырбай чекеден эле кыра беришет. Бул убакта каармандарыбыз бара турган жерине дагы жетип калышкан. Бирок алардын артынан душмандар да учактары менен жетип келип калышыптыр. Япондуктар ал жерде да бардыгын чекеден аткылай баштаган кезде, Рейф буга чейин согуш таласында болгондуктан өзүнүн тажрыйбасын колдонуп жоокерлерди башкара баштайт. Алардын башкы максаты учактарга олтуруп алыш болчу. Үчөө учакка отурганга жетишип, биринчилерден Жоо учканга жөнөп, бирок ал учуп кеткенге жетишпей эле артынан япондуктар келип эле жардырып жиберет. Анын артынан эки каарманыбыз учуп жөнөдү. Алар япондуктар учагы менен кайрылып келгичеңде асманга көтөрүлгөнгө жетишип, алардын артынан душмандардын 5 учагы куугулап эле аткылап жөнөшөт. Биз билгендей каармандарыбыз бул аймактын эң мыкты учкучтарынын бири болчу. Ошондуктан экөө душмандарды бөлөлү деп эки жакка катышып, Рейф Дэниге жерге болушунча жакын учкунуң, буга чейин машыгуу учурунда жасаган нерсени аткарабыз деп эле буйругун бере баштайт. Көрсө алар бири-бирине карама каршы учуп келип жакын калганда бурулуп кетишмек экен. 4 учакты ушундай ыкма менен жок кылып, 5-син жердегилер аткылап эле жок кылып салышат. Мындан соң эки каарманыбыз кемелерди аткылап жаткан учактарды көздөп жөнөп кетишти. Алардын да артынан барып аткылап эле коолай башташат. Эки каарманыбыз качып бара жаткан учактардын кээ бирлерин жок кылганга жетишип калышат. Бул убакта Япон адмиралына аскер башчылары келип, биз жөнөткөн 350 учактан 29 учагы кайтып келген жок. Эми 3-чү бөлүктү баштай берели десе, адмирал бул нерседен баш тартып коет. Ошентип жаракат алгандар ооруканага батпай, дарыгерлердин айласы кетип, алардын бири Эвелинге буйругун
буйругун берет. Эшке чыгып жаракаттары өтө оорлорду гана киргизгиле. Башкалары кирбей турсун десе Эвелин аларды эмне менен белгилешин билбей, айласы жок помадасын алып өлүм алдында тургандарды гана маңдайына белгилеп аларды киргизе баштайт. Бир кезде ал жерге Беттини алып келишет. Көрсө медайымдардын бири дагы каза болуп калган экен. Бир кезде эки каарманыбызды көргөн Эвелиндин жүрөгү тынчтана түштү окшойт. Анткени ал экөө келбей жаткандыктан каза болуп калды деп ойлоп жаткан. Бир кезде алардан кан алып андан соң адамдарды куткарууга жөнөтүшөт. Бул убакта кеменин ичиндегилерди куткаруу менен алек болушуп, кээ бирлерине такыр жетише албай, кемелер чөгө баштагандыктан ошол жерде тирүүлөй сууга думчугуп бул дүйнө менен кош айтышып кете беришти. Мындан соң өлкө башчысы эл алдына чыгып, бул күн биз үчүн өтө бир кайгы менен коштолду. Биздин 3000ден ашык жоокерибиз бир күндө наут болуп, ушуга чейин Япония биз менен тынчтык келишимин түзөбүз деп алдап, артыбыздан куулук кылып бычак сайышты. Ошондуктан бүгүндөн баштап биз дагы Японияга каршы согуш ачабыз деп жарыялайт. Боюсь, мы лишь разбудили спавшего великана. Өлкө башчысы Рузвельт ал убакта буту баспаган майып адам эле. Ошондуктан ал буту иштебесе дагы ордунан турганга аракет кылып, кол астындагыларга буйругун берип, биздин колубуздан келбеген иш жок, бардыгына жетишсек болот, ошондуктан Японияны жок кылышыбыз керек деп айтат. Ушундай күндөрдүн биринде өлкө башчысына коргоо министри келип, бизде Японияга каршы өтө катуу сокку ура турган ой пайда болду деп айтат. Биз мындан соң каза болгондорду узатуу кечесине каармандарыбыздын жүргөндөгүн көрөбүз. Аларга жоокерлердин бири келип буйрук таштап кетет. Көрсө буга чейин өлкө башчысына айтылган иш-чарага Дэни менен Рейф дагы катышышмак экен. Алар даярданып жатса, Рейфтин жанына Эвелин келет. Ал сөз баштап, мен сага баардыгын түшүндүрүп бергенге аракет кылайын. Тагдыр экөөбүз ойлогондой болгон жок. Мен сен менен өмүрүмдү өткөрөм деп ойлогомун. Бирок азыр Дэниден боюм да бар, аны менен чогуу болбой кое албаймын. Бирок кандай болсо дагы сени жакшы көрөм, сени өмүр бою унутпаймын деп кетет. Эң кызыгы, ал мындан соң Дэнинин жанына барып, сени жакшы көрөм, сенин келишиңди күтөм деп айтат. Бул жагы анын дагы көңүлүн кыя албай, бунун дагы көңүлүн кыя албай, боюмда болду, уялбай дегендей эле болуп калды окшойт. Ошентип эки каарманыбыз көздөгөн жерине барса, ал жактан аларды буга чейин биз тасманын башында көргөн Дулитл тосуп алат. Көрсө ал майорлуктан көтөрүлүп полковник болуп калган экен. Министрлик тапшырманы Дулитлга дайындап, аны толугу менен жашыруун өткөрө башташат. Кечинде эки каарманыбыз олтуруп калып, Рейф Дэниге сөз баштайт. Эми болору болду, боёгу кандай, экөөбүз мындан ары урушпай эле коелу. Бирок сен бул тапшырмадан баш тартсаң жакшы болмок. Анткени ал жашыруун болгонго караганда өтө бир тобокелчилик чоң окшойт. Кайтпай калуу коркунучу бар экен десе, Дэни такыр эле болбой койду. Ошентип алар машыгуусун башташат. Аларга коюлган эң биринчи тапшырма учакты кыска аралыкта учуруп кетиш керек болчу. Анткени алар бара турган учактар чоң жана оор болгону менен, аны менен деңиздин үстүндөгү кемеден учуп кетиш керек болчу. Мындай нерсе буга чейин болгон эмес. Ошондуктан учактын ичиндеги кереги жок нерселердин баардыгын ыргытып ташташат. Күндөрдүн биринде полковник Дулитл адамдарынын алдына чыгып, мени өйдө тараптан сен адамдарың менен учпаганың деп буйрук берип жатышат. Бирок мен ал нерсени кылбаймын. Анткени бул тапшырмага атайын силерди тандаганмын, алдыңарга түшүп алып мен дагы учамын. Биздин максат Токиодогу курал жарактарды чыгарган ишканалардын бардыгын жок кылып жардырышыбыз керек. Андан нары Кытайга учуп барып, Япония басып албаган жерлерге конуп, кытайча мен америкалыкмын деген сөздү жаттап алгыла деген буйругун берет. Бул сөздөрдү уккан жоокерлер алардын арткага кайтпай калышы 100% эле ыктымал экендигин түшүнүп калышат. Бирок алардын арткага кайта турган кымындай дагы ою жок болчу. Анткени өлкөнүн тынчтыгы үчүн мен аракет кылбасам ким кылат деген ой менен жүрүшкөн. Бир күн эле алардын кемесинде ызы чуу башталып, япондуктар алардын кай жакта жүргөндүгүн билип калып, көздөгөн жерине жете эле учууга камдана башташат. Бирок мындай аралыкта учса аларга күйүү чумай жетпей калмак. Ошондуктан учактын ичиндеги дагы кереги жок нерселердин бардыгын ыргытып, жада калса кээ бир куралдарды дагы ыргытып, алардын ордуна күйүү чумайларды жүктөй башташат. Биринчилерден болуп полковник Дулитл учуп кетип, андан кийин башкалар дагы уча башташат. Алар тез арада эле Япониянын жээгине учуп барышып, ал жердеги ишканаларды көрүп, жарылуучу заттарын ыргытып эле ал жердеги имараттардын бардыгын жардыра башташты. Биз ыргытылып жаткан жарылуучу заттарда ордендер илинип тургандыгын көрөбүз. Көрсө Япония бир кезде Америка менен согушпайбыз деген келишим түзүп, ушул ордендерди америкалыктарга беришкен экен. Бирок өздөрүнүн келишимин өздөрү бузгандыгы үчүн кайрадан аларды кайтара башташат. Бир кезде япондуктар дагы чыгып учкучтарга каршы мылтыктарын алып чыгып аткыла башташып, каармандарыбыздын биринин артынан бири жаракат ала башташат. Бирок кантсе да алар аман эсен көздөгөн максаттарына жетип, жардыра турган жерлерди жардырышып, андан нары деңиздин үстүндө Кытайды көздөп учуп жөнөштү. Өкүнүчтүүсү, алардын күйүү чумайлары түгөнүп, моторлору бирден өчө баштайт. Ошо маалда Рейф алдыда деңиз түгөнүп, жер башталгандыгын көрүп, бирок ал жерден япондордун байрагын байкап калат. Кантсе да Рейф башкарып бара жаткан учак ал жерде кулап, бирок ичиндегилер аман калып, бир маалда эле токойдун ичинен япондор чыгып аткылай баштайт. Ошо маалда артынан келе жаткан Дэни учагы менен япондорду жок кылып, андан соң өздөрү дагы кулап түшүп, каармандарыбыз чогулуп бири-бирин куткарганга аракет кылып жатса эле япондор келип аларды курчап калышты.
Алар Дэннини жыгачка байлап эле ордунан тургуза баштаган кезде Рейв тапанчаны алып, ал жердеги душмандарды ыкчамдык менен аткылай баштайт. Рейвди атып койбосун деп эле Дэнни душмандардын огуна өзүнүн төшүн тосот. Башка жоокерлер дагы япондорду аткылап жок кылышы, бирок Дэнни ордунан тура албай эле жарадар болуп калды. Рейв анын жанына келип, сен өлбөшүң керек досум, сен жакында ата болосуң деп жатса эле Дэнни бул дүйнө менен кош айтышып кете берди. Пожалуйста, пожалуйста. Ну как же? Бир убакта эле ал жерге кытайлык жоокерлер жетип келип, каармандарыбызды куткарып калып, полковник Дулитл баш болгон аман калган жоокерлер кайрадан Америкага кайтып келишет. Ушул окуя Американын Япониянын утушуна өтө бир чоң өбөлгө түзгөн. Анткени буга чейин Америка Японияны ута албайт окшойбуз деп айласы кетип, эч бир аракет кыла албай деле туруп калышкан болчу. Пёрл Харборду жардырган учурда чөгүп кеткен кемелердин ичинде 1170 адам чыга албай эле кемелер менен кошо суу астына кирип кетет. Достор, ушуну менен бүгүнкү тасмабыз аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Андыктан кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, өлкөбүздө тынчтык болушун тилей жүрөлү.